Улуу элдин улуу максаты, идеясы жана сыймыгы дүйнөлүк ойдун чегине жеткен Манас эпосунун 1000 жылдык мааракесине арналат. Кыргыздын белгилүү сүрөтчүлөрү түзгөн полотнолордон турган Манас темасындагы бүгүнкү экспозиция 26 август күнү түшкө жакын өз ишин баштады. Көргөзмөнүн салтанаттуу бөлүгүнүн көркү болгон кызыл лентанын кесүү ишеними кыргыз элинин белдүү инсаны Чыңгыз Айтматов жетектеген Казак Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Муктар Шаханов, Осмонакун Ибраимов, Орусия Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Михаил Романовдордон турган жана башка официалдуу өкүлдөрдүн катышуусундагы делегацияга ыйгарылды. Ал эми көргөзмө учурунда биз Кытай элинин кече гана бизге келген чоң манасчы Жусуп Мамайды кепке туттук. Жусуп кыргыз жергесине кандай жетип келдиңиздер? Силердин такелдиңер боюнча биздин жергиликтүү өкмөттүн уруксат кылышы менен биз ушул жакын жол менен келбей, ыраак жол менен айланып келдик. Дектеп келдик ушуну көрөлү. Бүгүн келдик, бүгүн көрүп силердин кылган аракетиңерди, алып барып аткан ишиңерди, бүтүргөн жумушуңарды, аткарган барлык ишиңерди көрүп, мен аябай кубанычта болдум. Анткени мындан мурун да 2 катым келгенмин. Ал 2 катымда жок иштерден пайда болгону өтүп кеткен Кыргыздын бүт асаматтарын такыр алып, айкелин туруксузуңар баягы көрүп келдик. Эки бетине тактаны аттары жазып, өтүп-өстүккө өтүп аткалыптыр. Ушулордун арбагын сыйлапсыңар, атагын сыйлапсыңар. Мунуңарды көргөндө мен ак калпак кыргыз уулу 1000 жылдык Манас элемес, андан кийинки эл ичиндеги өз убагында ылайык эл үчүн эмгек сиңирген уландарын, урпактарын эстеген кишилердин баарысын унутпайт экен деп аябай кубанычта болмак. Бизге келгениме ошол турам. Жусуп ага, Кытайдагы кыргыздар ушул майрамды кандай тосуп болду экен? Кытайдагы кыргыздар майрамды уулгус дебей, кары жашы дебей, эки кулак уякта ушундай түрү тосуп атат. Алардын өзү өткөзүүгө азыр жактай жок. Камыл кылганы жок. Камыл кылса Кытай тосуп койбойт. Тоскону жок. Мындан мурун 2 саптар, 3 саптар кичигирээкте мындай чоң дактагыл эмес өткөздү, тоскону жок. Ал эмес Бейжиңге алып барып өткөзүшкө уруксат кылып, 91-жылы Бейжиңдин өзүнүн шаарынын ичинде şu başlıkları oluşturgan işxananın eşi olsuna Kırgız'ın ağ uyun tiyip koyup, içine Kırgız'ın barılık tamağın koyup, şu yergelikli çoğunlardan çıkıp o şöyle girgisip, 40'tan artığıra Kırgız balları var iken şöyle takıra kalpak giyip çıksa, kötüydü. Maşin etpey toktap kaltır şuna varıp, bu görbөгөн elge sonun görüngen okşaydı eкен. Салтанат эс болгон бүгүнкү көргөзмөнүн уюштуруучулары жалпы журттун сыноосуна кыргыз живописинин метрлери классиктеринен баштап бүгүнкү күнү живописке алгач кадам таштап аткан сүрөтчүлөргө чейинки Манас темасындагы эмгектерин тартуугу менен бирге жалпы журтта талаш тартыш жана жүрөктөн чыккан каалоолорду туушар кылды. Кадрда кыргыз кинематографиясына жана ошондой эле кыргыз интеллигенциясына аттын кашкатындай таанымалдаган бир инсан. Тагыраак айтканда, Уркуя кинотасмасында, Бакайдын жайыты кинотасмасында ошондой эле кыргыз мультфильм бирикмесинде алгачкы мультфильмди жараткан сүрөтчү коюучу Сагын Байке Ишенов менен турат. Сагын Байке азыр мына ушул тасмага түшүрүп алдым да сиз менен мына ушул полотнонун тагдыры жөнүндө сүйлөп аталы. Эки болсо. Эки болсо. Эми кыскача айтканда мен жа кино жагынан дагы художник-постановщик болуп иштегенден бөлөк мен живопись тармагында да графика тармагында да иштейм. Бул полотно, көлөмдүү полотно. Бул илгеркиле 61-62-жылы даярдап тартып койгон бул Сагынбай Орозбак манасчы. Мен ошону эле биз бир 30 жылдан ашып кетти бул картинанын тарыгы. Ошол убакта Сагынбай Орозбаковдун портретин тартканда ак булут, кара булуттун чагылышканы бул Манас менен Коңурбайдын ошол убакта
bir жомок катарында, эписки катарында Сағынбай Оразбақ бергенде, ошолокта тартканда, ошолокта Кут Совет 63-жылы. 63-жылы Кут Совет келди дагы, эми ал вакытта абдан Манасты басып турган убагы болчу. Ошол айтты, Сағынбай Оразбақ бул байдын тукуму. Biz bu kartını almayız. Alma koydu da. İlinbey kaldı, al yıldır, bir-iki yıldır. Oşalakta aramatılık kaparay teyip, bol abdan öte madaniyatı. Kırgız institutu çoğun büyügen aksakal gel, yeni çek. Men senin büyük durganını bilem. Sağınbay sayaklı ulu manası. Oşan için bu atın özkörtü koyun. Kayta qarap көрөлдү. Ошондуктан Сағынбай Оразбақтай атына жатат элестет. Ошол убакта элес менен кайта экинчи жолу 63-жылы кайра көрсөткөн араң кабыл алганда. Ошону мен өзүм сыймыктанам. Ошол эчен жыл мурун ушу биринчи Чуйков Раматы Чуйковдун сүрөтү бар. Мен сыймыктанам биринчи кыргыз художниктерден биринчи Манаска баш баккан, бут койгон, чыгарма баш койгон ошондо башталган. Сағынап айтсаңыз, Манас айткан адамдарды Манасчы дейт экен да. Манастын сүрөтүн тарткан адамдарды ким дейт? Булар да Манасчылыкка жатабы? Баарын айтууга Манасчылык эмес. Баары эле тартат. Өзүнүн жакшы комузчудай, жакшы залкар комузчу бар, начар комузчу бар, сүрөтчүлүктө дагы начар, өзүнүн түшүнүгүнө жараша, фантазиясына, кудуретине жараша ар кандай сүрөтчү болот. Художник канча элден көбүрөөк үйрөнсө тарыхын, ошончолук сиңирсе, ошончолук жүрөгү менен ооруса, жүрөгүнө ошону кайнап чыкканда, ошон титимдеп, тердеп, кургап, түнү менен иштесе, ошолордон чыгат. Қазір мана Сүйман Чоқмордың шығармасын көресің, ал жөн эле жазған жоқ, ал оруп, кайнап, ушунча толкундап жазган. Ошон үчүн жанагы картина толкундамайынча, өзүңдүн дитиң бермейинче чоң чыгарма жасалбайт. Ана мана дагы бир айтып берейин, мынакей тарыхты үйрөнүш үчүн мына мынакей полотнону карап көргүлө. Бул жөн эле азыркы кылым эмес. Кыргыздын манасчысы байыркы Katmardan, Bağlak taşlardan Geylik, Çoygan, Naymanbay, Sağınbay, Sayakbay, bütün manasçılara varken. O şey bizden fundamenti üstten başlap, bayırkı taşlardan, bağlardan başlarına gelip varıptı. Öyle götürülüyor. O için ben mülcün öyle bir tartağıған, kostyum tartağıған емес, бұл қылым дарағы, қылымның дарағы, бұл çınar direkt. Ошончо да мына панорама менен фундаментпен өйдө жүрүп отурган каякка биз Сагынбай саякка келип атпайбызбы? Мына Жусуп Мамай да бар ошо. Кудайда онасы. Ошо дарактын өсүп келатканы. Чынак керек өсүп келатканы. Бул философияга жакыныраак да, адамды ойлонуп тура турган. Жөн эле тартип портретте көргөндө жөн эле карап эмес, толкундан иш керек. Кыялдан иш керек. Ушундан улам бир суроодо манасчылардын көпчүлүгү айтышат, шүүскө манас кирген, Теметей кирген деп. Силер мына манастын образын жаратып атасыздар. Элге. Силердин шүүргө манас кирди беле дейт. Дөрөш манаска жакын бир кандайдыр бир ошол айткан күйүп жанган нерсеге эмне илхам болду деп. Манаска түшкө кирген ал улуу манасчылар. Алар толкундан айтпаса жарылып кетет. Көкүрөгүнө батпайт. Ошончо улуу манасчылар аян берген түшүнө. Толкундаган. Анан адегенде уялып айтпай, коктуга тоогор аскак чыгып айткан. Антпесе болбойт эле да бул. Бир чыгарма кайнап турса, жарылып турса, өзү кошо жарылып берет да. Ошон үчүн улуу манасчылар түшкө кирген. Бул абдан ишенемин. Эми сүрөтчүлөрдө бизге түшкө кирмек, биз тарыхты окуганбыз. Биз тарыхты толкундаганбыз, ыйлаганбыз, күлгөнбүз, кубанганбыз. Мына ошо толкун аркылуу
Sen cihan dünyasından kaynak çıkan oşol fundamentke tayantanan жасаған. Егер таянбасақ мында шығарма жасауға болмайды. Бүгінгі күнде қандай деп ойлайсыз? Өзіңіздің жеке пікіріңізше де қырғыз елі манасты жетішерлік деңгейде түсіндірді. Жетішерлік деңгейде сіңіре алды ма? Эми мурда күнү теледен бир жакшы көчөнү кыдырып репортаж берди да, ар кимди сурады. Абдан жакшы передача болду. Манас ким? Каяктан көп билбейт экен да. Мына мурдагы жылы мен кеске жазыптым, мына мектепте кыргыз баласы атасынан сурат. Папа, кто такой Манас деп. Мен жазып чыктым да. Сен мектепте окуткан эмес да. Көчөдө мына жаштар эмес, чоң кишилерди көрүп Манас деген кимсе билбейм дейт. Жана даже биздин интеллигенттерди да билбейт. Жана Манас деген баатыр. Жөн эле баатыр. Бул баатыр эмес, бул туу, уютку, кыргыздын духу. Айта алам. Түшүнбөйт. Mana soğuk Demek singелек azыр. Singелек. Mana oşançı mağaraki Manас 1000 жылды абдан керек болду. Mana ушулар кулу билбегендерге чөйрөктөр. Жалаң Кыргызстан эмес. Бүт дүйнөгө биз тересе ачтык, эшик ачтык. Mana эми түшүнөбүз. Mana мен ошого тоодуп сыймыктан отурам. Кыргыз советтик энциклопедиясынын Манас макаласын окуган болсоңуз, анда Октябрь революциясына чейин Манас айткан инсандарды, уламыш айткан, жамак кошкон адамдарда эле жомокчу дешкен деген сүйлөмгө көңүлүңүз бурулса керек эле. Аты аталган китеп жарык көргөн доордо балким бул версиянын кеңири орун алгандыгы өзүн өзү актар. Бұл қылда вайсал болам, ақыл бірі түл қайранбаш, келекейді... Сиздер көп болуп жаткан Манас эпосунун 1000 жылдык мааракесине арналган сүрөт искусствосунун экспозиция майрамында Кыргыз Республикасынын атуулдарынан башка чет мамлекеттен келген дагы конокторго арбын болду. Мына ушундай коноктордун бири менен биздин болгон Чакан Майке көңүлүңүздөрдү бурат. Assalamu alaikum, dear viewers. I am from Turkey, Marmara University. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз боордаштарым. Мен бүгүн сиздердин майрамыңыздарга чыгырылып, мына ушул Кыргыздын бермети болгон Алатоонун борборунда Бишкек шаарындагы ушул майрамга катышып отурганыма аябай кубанычтамын дейт Түркия Республикасынан келген Назир Давлет мырза. Мына бүгүнкү майрам мен үчүн аябай чоң таасирин калтырды. Анткени кыргыз полотнолору кыргыздын живописиндеги классиктеринен тышкары дагы жаңы эле бутук кадам коюп келаткан сүрөтчүлөрү жасаган мындай көз кубандырарлык боекторго бай полотнолор бир гана кыргыз искусствосунда эмес, чет элдик көргөзмөлөргө катышууга да укугу бар. Эми өзүмдүн жеке пикиримди айта турган болсом, Манас бир гана кыргыз элинин же болбосом, бир гана түрк элдеринин эмес, бүткүл дүйнөнүн, бүткүл планета тургундарынын жетишкендиги, бүткүл планетанын цивилизацияга таштаган философиялык булагы катары карала турган болсо, мына ушул майрамдын катышуучусу катары мен сиздерге уюштургандыгыңдарга чоң ыраазылыгымды билдире элем. Сиздерге чоң рахмат жана өзүмдүн ичимен чыккан эң бактылуу сөздөрүм деп билдирет Түркия мамлекетинен келген конот Назир Давлет. Ұлжыңдағын сұлбағын, найзың тейіп маға дем, Манас сөйлейді мұндай кем, анда сұлбақ емне дейд, кең жаласын бой... Манас кыргыз элинин баатырдык эпосу, мазмуну өзгөчө узак убакыттар аралыгындагы эл турмушунун ар кыл жактарын камтыйт. Кыргыздар кылымдар бою өз табылгалары менен билгендерин оң терс, жакшы жаман, дос кас, турмуш, жаратылыш, коом жөнүндөгү түшүнүктөрүн, моралдык нормаларын ошол чыгармага топтошкон. Ошондуктан Манасты Чехан Валиханов кыргыздардын бардык мифтеринин, жомокторунун, уламаларынын энциклопедиялык жыйнагы деп жазса, академик Радлов элдин бардык турмушунун жана умтулууларынын чагылышы дейт. Өзүнүн эбегейсиз зор масштабы боюнча буга чейинки элдик эпикалык поэмалардын бардыгынан зордук кылат деп өз кезегинде Жермунский элдик баатырдык эпос деген эмгегинде айтып кеткен. Айтылы күллүк аймың бол, үздүнү үйрү салганда, айкөл Манас арбай. Чоюн Өмүралиевич биздин замандын эркин ой жүгүрткөн, ушул кийинки мезгилдерде өзгөчө ой жүгүртүүсү менен бизге белгилүү болуп келе жаткан жаш философторубуздун бири. Мына ушундан улам Манас 1000 салтанатына байланыштуу өзүнүн ойлорун көзгөрөт.
Muna tasir abdan okuş köptü, güçtü. Жаңыларды яқтан кітеп көргізмесінен келіп шықтық. Hazır бұл жерге сүрет көргізмесіне көріп отырамыз. Шунчалық бұл алып чоң атыған нәрсеге әрбір жекече көз жүгірткенінде мен көріп отырсам ол жерде әрбір суретшінің мамилесі әрбашқа. Ошонда дағы манас бұл чекис нәрсе екен дағы біз қаншалық жақындасақ та бұл бүтпей тұрған нәрсе. Бүтпей тұрған нәрсе. Біз қаншалық әр түрде болсақ, манасын әр түрде жұмыс ошонша өзімізден açабыз, манасын әр түрде жұмыс ошонша açабыз. Дүние біз бір жаңыр манастың еңсізігінен біз үшін бір жаңыр чек башталғандай болып жатады да, мұрда көрініш болған стереотип пікірлерден құтылып бір башқа дүниедегі өзімізді, дүниедегі өзімізді ордымызды бір жаңадан аңдап ала тұрған бір орысша айтқанда рубикон деп коет го, ушундай бір ыйык бір чек башталып туруп атат да. Анан эмне дейбиз эми башка ол жерде көргөндө менин оюм азыр айтпаганбы? Таасир абдан көп. Байыркы мурдагы жерден чокмор агайын иши турат. Мисалы да бир эле биздеги эски иштердин өзү мурда бирден турганда билинбейт экен. Анан момунчалык канчалык ар түрдүү сүрөттөрдүн арасында туруп көргөндө биз мурда эле көрүп жүргөн сүрөттөр таптакыр башкача жаңашат экенбиз да. Мисалы мынакей Семен Афанасьевич Чайковдун иши турат бул жерде. Ушул кишинин сүрөтүн качандан бери көрүп жүрөбүз, бирок могул жаңы контекстте бул сүрөт өзүнүн башка жагы менен кайра чыгат. Же болбосо мына Гапар Айтиевичтин сүрөтү Манастын күмөсү деген. Живописи эң жеткен бийик ушунчалык кылдат иштелген нерсе кичинекей этүү. Эми сөзгө айта берсе, жаңы кошулгандардан мынакей Сагыныч Эмиштин момундай сүрөтү турат. Манасчылардын. Эми мында карасаңыз, Манасчылардын тобу. Ооба, мынакей гүмүрт бир күлөң түс менен берип турат да, карасаңыз кызгы чааралачуулардын ичинде анча бөлүнбөй тургандай көрүш мүмкүн. А бирок чыны кыргыздын бир колорити, өңү, духу кыргыздын жытылмай калса эле ушул сүрөттө турган сыйкта, жете тиякта мына графикада Таалай Курмановдун иштери, Жомарт Кадыралиевдин иштери, айтор таасир абдан көп. Азыр муну эми бир шашпай отуруп жыйналбаса, азыр баарын бир неметип айтып коюш мүмкүн. Отургузам да. Буйурса. Ишиңе ийгилик каалайбыз. Рахмат. Майрам кылабыз. Рахмат. Дүниелік маданияттың тучоқсы деп табылған Манас эпосунун 1000 жылдық мааракесин өткөрүү боюнча программанын күн тартибине ылайык бүгүнкү Бишкек шаарында болуп өткөн сүрөт музейиндеги сүрөт композицияларынын экспозициялык көргөзмөсү да алгачкы күнүн мына ушинтип аяктады. Бүгүнкү көргөзмөгө өз жумуштарын койгон кыргыз живописинин классиктери, кыргыз живописине алгач кадам таштап отурган сүрөтчүлөр кеңири журтка өз таланттары менен тааныштыруу менен бирге дагы бир жолу Манас атанын арбагына таазим этишти. Бүгүнкү программаны сиздерге даярдап жеткирүүгө аракет жасагандар Кыргыз улуттук мамлекеттик телерадио компаниясынын жаштар үчүн көрсөтүүлөр башкы редакциясынын башкы редактору Шарапат Турдакунова, Мыктыбек Арстанбек, режиссеру Шаршебек Абдыкадыр уулу. Тасмага түшүргөн Ысык көл областык телерадио компаниясынын оператору Турганбай Жумакадыров.